Саламатсыздарбы. Ободо Кеошондо программасы. Премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кечээ күнү экономикалык мунапыс жарыялады. Анын айтымында көптөгөн тарамактарда коррупциялык схемалар иштейт жана ошондой иштерге катышкандар, мурдагы жана азыркы чиновниктер, ишкерлер менен финансисттер мыйзамсыз тапкан кирешелерин өз эрки менен 30 күндүн ичинде казынага кайтарса болот. Бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү. Кечээ күнү Жапаров BBC-нин кыргыз кызматына интервью берип, азыркыдай экономикалык абалда мамлекеттик казынага кол салгандарды абакка кесүү менен гана чектелбестен, аларды кустуруу керек деди. Мисал катары ал мурдагы күнү кармалган Райым Матраимовду келтирди. Аны дагы абакка отургузуп койсо болмок. Бирок андан көрө ал өз ыктыяры менен мамлекетке миллиарддаган сомду кайтарган жакшы го. Буга чейин 2 жыл мурун Атамбаевди камадыңар, э? Райымдан 3 есе бай. Миллиардтар бар анында. Бир тыйын төктүрдүңөрбү? Мына 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Туурабы? Же туура эмеспи? Кулматовду камадыңар. Кулматов Райымдан 2 есе бай. Ал 2 тыйын төктүрдүңөрбү? Төккөн жок. Аны да 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Ошол эле сыяктуу Албек Ибраимов, Сапар Исаков тест боюнча деп жатат. Эшматов, Ташматов. Бүгүн Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси Камчы Көлбаевдин кармалганы Садыр Жапаровдун өкмөтү чындап эле коомду тазалоо иштерин баштаган белгиси болушу мүмкүн. Бирок айрым байкоочулар менен коомдогу кээ бир чөйрө Матраимовдун дагы, Көлбаевдин да кармалышы атайын уюштурулган оюн деп, жаңы бийлик ушундай аракеттерге чындап эле ак ниеттен барып жатканынан күмөн санайт. Бирок мунапыс жарыяланган 30 күндүн ичинде мамлекеттик казынага орчундуу өлчөмдөгү каражат чогулса, мындай коомдук пикир оң жакка өзгөрүшү мүмкүн. Анткени менен андай пландарды ишке ашыруу оңой эмес. Буга чейин бир топ мамлекет ушундай салык мунапысын жарыялаган, бирок көпчүлүк учурда андай аракеттер пландалган максатка жетпей калган. Кыргыз өкмөтү алдында өтө татаал маселе турат. Орусия мындай кадамга бир нече жолу барган. 93-жылы президенттин атайын жарлыгы менен мунапыс жарыяланган, бирок эч жыйынтык чыккан эмес. 98-жылы атайын мыйзам долбоору даярдалган, анткени менен ал Думага да жетпей калган. 2007-жылы мыйзам кабыл алынган, бирок болгону 3 миллиард 700 миллион рубль чогултулган. Көмүскө экономиканын көлөмү болсо 16 триллион рубль эле. 13-жылдагы мунапыс учурунда пландалган 300 000 адамдын 2 000-inin гана каражаты адалданган. Экономикалык мунапыс Францияда 2 жолу 82 жана 86 жылдары жарыяланган. Аргентинада 87 жылы, Индияда 97 жылы башталган, бирок орчундуу жыйынтык чыкпай калган. Эч ким көмүскөдөгү каражатын ачыкка чыгарып, аны өкмөткө өткөрүп берүүнү каалаган эмес. 2004-жылы Бельгиядагы ошондой кадамга барган, бирок казынага 1 миллиард евро гана түшкөн. Ал пландалган каражаттын 6% болгон. Анткени менен ийгиликтүү мунапыстар дагы болгон. Мисалга 2001-2002 жылдары Италия өкмөтү биринчи эле 2 айдын ичинде 61 миллиард евро чогулткан. 88-жылы Ирландияда 10 айлык мунапыс учурунда 1,5 миллиард доллар чогулган. Эксперттердин пикиринде, Ирландия менен Италиядагы салык мунапысынын ийгиликтүү болушу өкмөт эл арасында өтө кылдат түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен байланыштуу. Кыргызстанда экономикалык мунапыс жарыяланды, бирок түшүндүрүү иштери дээрлик баштала элек. Аракеттин укуктук негиздери болсо эми гана иштелип чыгат деп айтылууда. Садыр Жапаров ким кайда болсо дагы анын байлыгы канчалык экенин биз так аныктайбыз. Экинчи мунапыс болбойт. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, уурдалган акчаңарды казынага төккүлө деп билдирди. Бирок уурунун аң сезими ууруну койдон да калышы мүмкүн. Же ошондо саламатта калыңыздар.